Курманайт, ак дасторкон жайып, анын үстүндө ал акыбал сурап, барган жеринен албан түркүн даамдатышып, шариятка шайкеш майрамдык маанайда, шаң салтанатта өткөрүлүүчү майрам. Дал ушул 2018-жылдын 22 августунда Бишкек шаарынын белгилүү сандагы тургундарына Курманайт майрамына карата кайрымдуулук иш-чарасы өткөрүлдү. Келген елдерге берекет рызкы берип, ден соолук берип, шифа, иман, инсаф берип, Кыргызстан элибизге, жерибизге ырыс ынтымак, жерден жана асмандан келген опаактардан сактап, Кыргыз элибизге ынтымак берип, өзүң сүйгөн пенделерден кылып, Кыргыз элибизге берекет рызкы бергин, я Аллах, я Раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулих Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, би рахматика. Компаниянын өзгөчү менен өткөрүлгөн салтка айланып калган бул иш-чара жылдан жылга жардам колу сунула турган. Муктаж болгон адамдардын санын көбөйтүп, аларга көмөк көрсөтүп келет. Тагыраак айтканда, аталган кайрымдуулук ишти уюштуруп жаткан KG Group курулуш компаниясынын президенти Ташев Эмамидин Асамидинович белгилегендей, быйыл чогулган үй-бүлөлөрдүн саны жылдакыдай 200гө жакын эмес, орто эсеп менен алганда 600гө чукул. Курманайт майрамы болгондон соң сөзсүз белгилүү сандагы мал башыда курмандыкка чалынып, маселен балдар үйү, карлар үйү сыяктуу чындап муктаж болгон жагдайлары үй-бүлөлөргө да таратылып берилди. Кыргыз эли мусулман калкыбыз. Биз баягы бата менен, дуа менен көгөргөн элбиз. Биз ошого ишенген калкпыз. Анан биздин шарияттагы эң чоң майрамдардын бири бул Курбан айт менен Ороз айт. Анан эми бул нерсени мен биринчи ирет мен мусулманмын деген ар бир жаран, андан кийинки мен кыргызмын деген ар бир жаран ушундай чоң майрамдарда дасторкон жайып, ушундай кан чыгарып, Кудайдан ошо жакшы нерселерди сурап, тилеп кетүүсү бул ар бир жарандын кылышы керек болгон нерсе. Жайылган дасторконго ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиз да чакырылып, бир аз да болсо көңүлдөрү жылып, майрам күнүндө даам сызып кайтышты. Кайрымдуулук иш-чарасына келген бардык жардам көрсөтүлө турган. Муктаж, оор абалдагы үй-бүлөлөр компанияга жана анын президентине ак баталарын берип, албан ийгиликтерди каалап, терең ыраазычылыктарын билдирип, дал ушундай жардам көрсөткөн, кайрымдуулук менен алектенген компаниялар жана инсандарыбыздын көбөйүшүнө тилектеш экенин билдирип өтүштү. Колунда жок кыйналып турган адамдарга бөлүшүп, неметип атканына рахмат бардыгына. Курман айты курмандыгы кабыл болсун. Жакшы нерсени тилейм. Ушул Имамидин эмеге мурзага чоң рахмат дейбиз. Курмандык берип атат, мына курмандыгын Алла таалам кабыл кылсын. Ушундай иш-чара өткөрүптүр, ыраазы болуп кетип бартабыз, рахматыбызды айтып, ошо KG Group'тун жетекчисине, андан иштеген кызматкерлерге иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук, ошо Кудайым колдоп, иштер ар дайым алдыга болуп, көптөгөн элдердин батасын алып жүрө берсин. Сюжетти даярдаган Нуржан Эшалиева, Расул уулу Рыскелди, Сайкалканбек кызы, Бегимай Айдарбекова.